Кандайсыздар урматтуу мекендештер, сиздер менен Чыңгыз Исмаилов. Негизи эле адам ушул жашоодо эмне кылат? Элестетиңиз, адам төрөлгөндөн баштап тетигил аркы дүйнөгө кеткиче өзүнчө бир уникалдуу пирамида түзөт да. Өзүнүн жашоосу менен, өзүнүн кыймыл аракети менен, өзү үлгү катары элестете бериңиз, бир пирамида курат да. Ал пирамида кооз, бийик, бекем болуш үчүн ал биринчи фундаменти маданияттан болуш керек да, маданияттан. Элестетиңиз, сиз пирамиданы жок жерден курбайсыз да. Бул адам заты, тарых, кандайдыр бир чоң бир фундамент түзүп кеткен сизге чейин элечи. Ошол адам заты курган бийиктиктен башташ үчүн сиз маданияттан башташыңыз керек да. Эң биринчи эле эмнеге көп окуу деп айтат? Анткени сиз китеп аркылуу, окуу аркылуу жанагыл бийиктиктен баштасаңыз болот да. Мына мисал үчүн байыркы Греция эле кандай бир сонун уникалдуу бир тарых калтырып кеткен. Андан кийин жанагыл орто кылымдар, андан кийин эпоха Возрождения, эпоха Просвещения, 20 век, азыр биз 21 кылымга келдик да. Ошондуктан тетигил адам заты кылып кеткен билимди, тажрыйбаны алам десеңиздер, сиздер окушуңуздар керек да. Негизи эле ким жанагыл дүйнөлүк адабиятты окуса, ошончолук мунун сознаниясы, аң сезими бийик болот да. Ошондуктан ар бириңерге каалоорум, нолдон баштабайм, кандайдыр бир тажрыйба, билим системалаштырган окуудан баштайм десеңиздер, анда мен сиздерди чакырат элем. Менин 10 күндүк курстарым бар, андан кийин жеке билим алсаңыздар болот. Ошентип билимиңизге билим кошуп, жанагыл кыскача көз карашты кеңейтип, анан кийин чоң бир ийгиликке жетсеңиздер болот. Ар бир адам киммин деген вопроско жооп бериш керек да. Сиз кимсиз, сиздин миссияңыз кандай, кандайдыр бир бул жашоодо из калтырып кетиш үчүн сиздер өзүңүздүн күчтүү тараптарыңызды аныктап, анан эч коркпостон ошол максатыңызды аткарышыңыздар керек. Анда эмесе ар бириңерге смелость каалайт элем, смелость. Ошол бир гана смелый поступоктан бүт жашооңуз өзгөрүп, өзүнүн туура нугуна келиш керек. Сиздер менен Чыңгыз Исмаилов болду. Кайрылам десеңиз, WhatsApp номерди калтырып кетем. Ошо жерге жазып, кайрылып консультация алыңыздар. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.